Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн акыл эмгегинин маданият сабагы улантабыз. Бүгүнкү сабактын темасы суроо берүүнүн маданияты. Экинчи сабак. Бүгүнкү сабактын максаты суроо берүүнүн мааниси жөнүндө түшүнүк алышат. Окуучулар суроо аркылуу үйрөнүү, түшүнүү мисалдарга токтолуп талкуулайт. Үчүнчү амалият. Өткөн сабакты бир аз кайталасак. Өткөн сабакта кайталап, суроону силерге берейин. Суроо берүү деген эмне? Анда эмесе, суроолор түшүнүүнүн, билүүнүн, үйрөнүүнүн ачкычы балдар. Суроо берүүнүн мааниси. Өткөн сабакта биз бул суроолорду талкуулаганбыз, суроолорду айтып кеткенбиз, суроолорго токтолуп, карап айтып кеткенбиз. Китебиңерден деле силер окугансыңар, үйдөн кайталадыңар силер балдар. Эми балдар үйгө кандай тапшырма берилген? Болжолдуу суроолорду толуктагыла деп. Эми силер мага баарыңар толукта, баарыңар жазып жибердиңер, азаматсыңар. Анда эмесе дагы бир аз ошол толуктаган суроолоруңарды азыр мына көрсөтөлү. Ким, эмне, кайда, кантип, эмне үчүн, кайсы шартта, кай жактан, кай жака, тарыхы, келип чыгышы, себеби, натыйжасы, байланышы, мазмуну, мааниси, эмне берет, эмне берди, эмне болот, жана башка. Ушундай суроолор. Ушул суроолор, бул суроолор предметке гана, темага гана байланыштуу болуш керек да балдар. Ушу темадан сыртка чыгып кетпеш керек балдар. Ар бир кайсы сабак болбосун, физика, химия, информатика, адабият, кайсы сабак болбосун, силер ошол сабакта өтүп жаткан теманын гана айланасында суроолор болуш керек. Ошон үчүн суроолор да мазмундуу болуп, ойлонуп туруп суроолорду коюш керек. Анда эмесе улантабыз. Эми силер менен бир мисалды талкуулайлы. Мен силерге ушуну көрсөтүүнү чечтим. Кээ бирде балдар бир теманы изилдеп атып, бир-эки суроо менен силер ушул теманы толуктап койсоңор болот да. Бир-эки суроо менен. Бир-эки суроо менен силерге түшүнүктүү болуп калат ушул тема. Негизги жерлерин силер алгасыңар. Ошон үчүн кээ бирде 3-4 суроо, кээ бирде 5-6 суроо бериш керек, кээ бирде 7-8 ушундай болуп кетет. Ошон үчүн балдар кээ бирде 1-2 суроо менен эле толуктап койсо болот тема. Бул көбүнчө мисалы бир кандайдыр бир ойлорду изилдегенде, бир адам жөнүндө билгиңер келгенде, ушундай бир инсандар жөнүндө, ошондо ушул суроолор мындай 1-2 суроо менен эле силер ушул инсан тууралуу билип алсаңар болот да. Мисалы бүгүнкү сабакта биз Гапыр агайды, Мадаминов Гапыр агайды талкуулайлы, ким экенин билели деп. Ушул Гапыр Мадаминов ким деген сурооду коелу. Гапыр Мадаминов деген ким? Мен бир жолу ушул Гапыр Мадаминовду газетадан окуп, ошондо газетада мындай макала чыгып турат, ошондо башын окуп эле мен түшүндүм да. Мисалы ошол коомчулук тарабынан ага түрдүү ысымдар берилип, түрдүү пикирлер айтылып, бирөөсүн ушул кыскача азыр талкуулайбыз. Карагыла балдар. Гапыр агай деген ким деген суроого коомчулуктар түрдүү аттарды берипти да. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү, эл мугалими, элеттик илимпоз, Лейлек Геродоту. Мына карагыла балдар. Бүгүнкү күндүн дүйшөнү дегенде эле мен ойлондум да, жанакы Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы дагы биринчи мугалим. Ошол дүйшөн агай эсиме түшүп кетти. Демек, агайга ушундай ысым берилип, бүгүнкү күндүн дүйшөнү деген ысым берилген болсо, демек агай ушул дүйшөндөй ушундай демек дүйшөндөй ишин баштап, ушул дүйшөн эсиме түшүп кетти да. Терең ойго батып кеттим. Андан кийин эл мугалими деген наамды уктум. Балдар, эл мугалими деген наамды алыш өтө кыйын. Мугалими бул наам ушунчалык мени таасирлентет да.
Андан кийин элеттик илимпоз. Бул илимпоз деген демек агай илимпоз экен да. Ошондо чындыгында Гапыр агай бүгүнкү күндө педагогика илимдеринин кандидаты. Лейлек Геродоту. Ушуну окуганда Геродот деген бул тарыхтын атасы. Лейлек Геродоту дегенде демек бул лейлек жөнүндө Гапыр агай лейлектин тарыхчысы экен да демек. Ошондо лейлек жөнүндө көптөгөн китептери бар дегендей өзүмөн болуп кеттим. Андан кийин могу Сүлүктүү тарыхы дегенди жазган, биринчи, экинчи басылыштарын жазган. Демек агай тарыхчы дегенди ушул жерде түшүндүм да. Тарыхчы. Биздин Макаренко, Кыргыздын Сухомлинский. Демек булар Макаренко, Сухомлинский деген улуу педагогдор бар балдар. Демек Гапыр агайды Макаренко, Сухомлинскийге теңесе, демек агайдын өтө тажрыйбасы менен, демек агай өтө улуу педагог да балдар. Демек мен ушуну түшүндүм. Ушул сөз менен эле, ушул бир суроо менен эле Гапыр агай ким дегенди эле ушул жоопторду мен жазып алсам, ушул мага түшүнүктүү болду да. Мына негизги жерлерин мен алдым. Ар бир темага кандайдыр бирөөдү изилдесеңер же бир кандайдыр бир теманы алсаңар, бардык кайсы предметтерде болбосун балдар силер ушундай суроо берип, ушинтип үйрөнсөңөр болот экен да. Негизги жерлерин өзүңөргө аласыңар балдар. Анда эмесе уланталы балдар. Дагы бир мисалды талкуулайлы. Мисалы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү. Карагыла, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү. Ушул теманы алдым. Теманы алгандан кийин ага карагыла мындай суроолорду бериш керек. Кандай суроолор тиешелүү? Кайсы суроолорду берип, ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө үйрөнсөк болот. Мисалы, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү деген эмне? Деген суроолду берип, жооптап, себеп натыйжасы, түзүлүшү, мазмуну, качан түзүлгөн, багыты, өнүгүү, келечеги, багыты кандай, өнүгүшү кандай, келечеги кандай, ушул суроолорго жооптап, байланышы, таасири кай жерде, башталышы, тарыхы, качан, кантип, ким эмне менен. Мына балдар, мен могул суроолорду тандап алдым. Эгерде мен ушул суроолорго жооп тапсам, демек мен канча маалымат алам да. 3-4, 5-6 барак жазылган маалыматты мен кичине кыска кылып ушул жерге өзүмө кичине ар бир могул ушул жерлерге эле жоопторун жазып, себеп натыйжасын жазып, түзүлүшүнү, качан, башталышы, тарыхы ушуларды ушул жерге кыска жазып алсам, демек мен Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жөнүндө толук маалымат алам да. Көптөгөн маалыматтар алам. Бизге башка кереги жок. Башка керек эмес, башка маалыматтын кереги жок. Бизге негизги жерлерин алсак, балдар, бизге ушул жетиштүү. Силер деле мен ойлойм, силер деле ушинтип үйрөнөсүңөр, ушул акыл эмгек маданиятында ушул тажрыйбаны үйрөнөсүңөр, ушинтип суроо берүү маданиятын үйрөнөсүңөр деп. Ушинтип балдар, ар бир сабакта колдонгула, ар бир темада колдонгула. Кайсы бир теманы алганда, бул эң жеңил жагы да, эң жеңил жагы. Кандай теманы алып туруп, коюп туруп эле суроолорду жазып туруп, ушуларга силер жооп таап койгула, силер ушул теманы толук өздөштүргөн болосуңар. Өзүңөргө да жеңил болот. Анда эмесе балдар, сабакты бышыктайлы. Бүгүн биз эмнени үйрөндүк балдар? Эмне жөнүндө кеп кылдык? Кандай талкуулар болду? Бүгүн биз балдар суроолор аркылуу үйрөнүү, түшүнүүнү үйрөндүк балдар. Силер ушул суроолорду берип, темаларды талкуулап, өзүңөр кыскача конспекттеп деле алсаңар болот. Өзүңөргө негизги жерлерин жазып, ушул чоң маалыматты өзүңөр кыскартып алып, ушинтип силер оңой өздөштүрөсүңөр сабактарды. Анда эмесе үйгө тапшырма берейин. Силер бүгүн айтылгандарды кайталап үйдөн машык кыла, ойлонуп, изилдеп, ошол суроолорду сабактарда колдонгула. Ийгилик. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.